биздин ушу кыргыз элинин бал улуттарын сактап, ошону коргоп, кыргыз элини бир жакшы эжеттүүлүктө коюшпа ошол нерсесин көтөрүп, калыбына келтирип ушинткен бир кыймылдарыбыз бар. Жөн эле аңгемеге окшоп эле азыр бизди талкуулап койбойт. Так, эмне себептен бул курултай мыйзамын жүргүзүүгө эчтеке кабыл албайт. Биз элдин арасында жарым жыл болсо дагы кандай жумушту жасап атабыз? Садикти ремонт кылдырып атабыз. Тепкилеп атып, министр эмеге транспортко кирип атып, жолду жаса деп кирип атабыз. Күнү бою барып атабыз дагы, азыр движение болот. Байкады, аны эмне толук ар жакта чечилбеген соң, бир рычаг керек болуп атпайбы бизге деген момундай. Сен кимсиң дегенде, мандатың бар, ладно, мен курултаймын деп койду, курултаймын. А сен кайда отчетты бересиң? Ким сени акыры барып барың ким? Мыйзам жазылган, ал мыйзамда ошо 22 берене бар болчу. Азыр ал беренелер кыскарып 15 берене калыптыр. Анан ошонун деңгээлинде кайсылары өттү, кайсылары өткөн жок ушуну кеңешип атабыз. Анан ошол эле убакта жогорку кеңешке сунуш берип атабыз. Эгерде биз жергиликтүү жерибизде курултай өтө албасак, маселени айта албасак, анда сиздер айткан ошол жерде Алмаз агай айткан маселелер көпүрөнүн маселеси республикалык деңгээлде айтыла берет жана бул туруктуу нерсе. Ошондуктан жергиликтүү курултайларга уруксат беришсин. Баа берүүчү деген макамга ээ болбосок, урматтуу делегаттар, эч кандай колубузда рычаг жок болот. Эң негизги биздин максатыбыз мыйзамды кабыл алдырышыбыз керек. Устав же болбосо мыйзам кабыл алынгандан кийин биз өзүбүздүн курултайдын жобосун кабыл алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Силерден ошол берген сурушууларда дейт, айыл өкмөтүн дайындайт жана контролдойт деп коюлган жерлери бар экен да. Баш мыйзамдын 5 беренесинде курултай кирген. Ошол курултай кандай кирсе, ошонун баары сөзмө-сөз жазылды ушул мыйзамга. Мыйзамда элдик курултай эле жазылып калган. Ошондуктан элдик курултай жана жергиликтүү курултайлар жөнүндө деп мыйзамдын аталышы ушундай болсун деп атабыз. Экинчиден бул делегаттар шайланганда өткөндөгү шайлоодо бир аз мүчүлүктөр кетип калды. Анткени себеби ошол айылдык, райондук, областтык жыйындарга катышпай эле келип сразу эле тиги элдик республикалык курултайга өтүп калган кишилер болуптур да. Чет өлкөдө жүрүп эле шайлангандар болуп калыптыр. Ошондой болбош үчүн айылдык жыйындарга өзүнүн пропискасы, паспорту менен катышып, өзүнүн платформасын айтып, өзүнүн пландарын айтып, анан жеке катышып шайланып келиш керек да. Биз 3 жолу жыйын өткөрүп, негизинен кечээ бир пикирге келип, жогорку кеңештин комитетине андан ары биринчи окууга жөнөтүлдү. Бул жакшы жаңылыкты бүгүн мен расмий айтып коеюн. Элдик курултай жөнүндөгү маселе өзү 10-жылкы конституцияда эле бар болчу. 22 берене болчу, азыр 15 беренеге чейин кыскарып, кээ бир маселелер боюнча айрыкча жанагы жергиликтүү курултай структурасы анын да өзүнүн аргументи болуп атат. Улуттук курултайды структурасын ишке ашырып орнотолу, айрыкча биздин мыйзамыбыз кабыл алганына карабастан эле ошол жанагы филармониядагы өткөн жыйындан кийин ачык айталы азыр бизге келип өзүнүн арыз арманын айтып, сунуштарын айткан элдердин аягы тыйылбайт. Делегаттар эксперттерди адис катары чакырганга укуктуу деген бир пункт суранып атабыз. 5-чиден бул биздин делегаттарды сүйлөгөн сөзү үчүн куугунтукка алынбасын деген ушундай 5 сунушту суранып жогорку кеңешке кайрылып атабыз. Сайттардан сүйлөшүп алып туруп анан барып чогулдук, ушу мыйзамды кабыл алууга көмөк кылалы деп. Жергиликтүү курултай жөнүндө жергиликтүү уставдар менен жөнгө салынат деген бир норма киргизилсе, мен оюмча бир топ жеңилдейт деп ойлойм. Элдик курултай дегенде бул улуттук идеологияны түшүнөбүз да. Жаңы конушта ошол система иштеп жатат. Ата конуш деп мына заряды. 5 ай болду, 3 пункттан жазылган кагаздын жолун ала албай жешерди. Азыр шаар жерлеринде, даже айыл жерлеринде балдарыбыз, неберелерибиз бардыгы орусча сүйлөп атат. Келечекте кыргыз эли үчүн Кыргыздын республикасы мамлекетиге бир ошол курултайды жакшы кылып өткөрүп берип кетсек жакшы болот эле. Биринчиден көйгөй болуп жаткан ден соолук боюнча, мына илим боюнча ушул окшогон көйгөйлөрдү чындыгында көтөрүп, ошолорду бир сунушка киргизип. Курултай вообще должен быть высший орган. А депутаттар болсо, они законодательный орган. А министры, министерства, алар должны быть наблюдательный орган болуш керек. А эмне үчүн биз курултайды элден калган, ата-бабабыздан калган курултайды биз должны быть наблюдательными. Азыр эл курултайга ишенип турат. Биз аракет кылып атабыз. Бирок мына айтылган сөздөрдөн мен байкап атам да, эртең мыйзам кабыл алынбай калышы мүмкүн.
Эмне үчүн? Мына историясын Кубанычбек айтып берди. Буга чейин канча жолу попытка болгон. Президенттин деле, жогорку кеңештин деле, курултайдын деле максаты тилеги бирөө эле. Ушу жалгыз мамлекетибизди өстүрөлү, өндүрөлү, келечекте күчтүү мамлекет бололу деген ой тилек максат. Ошон үчүн баарыбыз биригип олтуруп алдыны көздөй жылалы деген эле ой тилек максатта.